Белгилүү тамашоочу жана жаш актриса Динара Багышбаева дайыма позитивдүү маанайда жүрүүнү жактырам. Жыл өткөн сайын кыргыз киносунун деңгээли өсүп, кээ бир профессионалдуу режиссерлордун эмгегинен жаралган тасмалар көргөн көздү сүйүндүрүп, жагымдуу маанай тартуулап келет. Албетте мындай тасмалардын көркүнө көрк кошкон, тасманы чыныгы тасма кылган негизги фигура бул анда роль жараткан актер, актрисалар болуп эсептелет. Мына ушундай өзүнүн кызыктуу ролдору менен элдин купулуна толуп келе жаткан жаш актриса Динара Багышбаева бүгүнкү биздин маектешибиз болмокчу. Динара, сен учурунда бир топ кыргыз кинолорунда роль жаратып, комедия жанрындагы актриса катары таанылып калдың. Кандайча келип калгансың кино дүйнөсүндө? Мен Тамашоо лигасында No-Name командасынын курамында оюнчумун. Баары эле билсе керек, командадагы жалгыз кыз мен болчумун. Командадагы Мурат, Кадыр деген агаларым жана актер режиссер Сапар Сайназаров менен биргеликте Бунт деген тасма тартышкан. Ошондо мен Мурат Байкенин жубайын ролун жараткам. Алгачкы тартылып жаткан тасмам болсо дагы эч кандай кыйынчылык жаралган жок. Себеби тамашоонун оюндарын көп учурда экөөбүз жубайлардын образын чагылдырып жүрчүбүз. Ошол тасмадагы ролумдан кийин эле башка режиссерлордон да сунуш түшө баштаган. Актрисалык билимиң барбы негизи? Жок. Мен Ош технологиялык университетин бүтүрүп, инженер, педагог жана психолог кесиптерине ээ болгом. Ал эми актрисалыкты хобби катары гана алып келе жатам. Мындай тамашакөйлүк мүнөз сага кимден өткөн? Негизи үйдө баарыбыз эле тамашакөй адамдарбыз. Бардыгыбыз тең юморго жакынбыз. Жөн отурган күнүбүз болбойт. Дайыма бири-бирибизге тийишип, тамашалашып, катыгырып күлүп эле отурабыз. Дайыма позитивдүү маанайда жүргөндү көрөбүз. Сенин жашооңдо деле бир нерсе кайгырып, маанайың түшкөн учурлар болобу? Кандай учурда шайыр Динара кардуу Динарага айланып кетиши мүмкүн? Оба, дайыма позитивдүү жүрүүгө аракет кылам. Себеби бул жашоодо кайгыруунун кереги жок. Болбогон бир нерсеге кайгырып, өзүбүздү кыйнагандан көрө күлүп жайнап, жакындарыңа дагы күлкү тартуулап, жылмайып жүрүүгө эмне жетсин? Жылмайып жүрүү негизи сүннөт деп айтылат го. Ансыз деле жашоонун өзү негативге толгон. Позитивди адам өзүн өзү гана тартуулай алат. Ал эми менин көңүлүмдө эмне түшүрүшү мүмкүн? Жоопкерчиликсиз мамиле, айтканын так аткарбоо, чыккынчылык деген сыяктуу мамилелерге туш болгондо чыдабайм. Бардык адамдар сыяктуу эле менин деле ушундай терс кырдаалдар болгондо маанайым түшүшү мүмкүн. Бирок жаздыкты кучактап алып, депрессияга түшүп ыйлоодон такыр алысмын. Жүрөгүңдүн эси барбы? Жок. Чынын айтсам, жигит жандап жүргөнгө деле убактым жок. Бардык нерсе өз убактысы менен болот го. Ал сенин жүрөгүңдү багындыруучу мырза кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң негизгиси ыймандуу болуш керек. Анан мырза деген атка татыктуу алып жүрүш керек өзүн. Кандайдыр бир көйгөй жаралып калса, артын карабай качкан мырзалар жакпайт. Ар бир мырза өз айымы үчүн урабас дубал, туруктуу чеп болуп бериши керек го. Мен дагы келечекте өмүрлүк жолдошумдун ушундай сапаттарга ээ болушун каалайм. Жараткан ролдоруң тууралуу көрөрмандарың сын уккан учурларың боло беле? Албетте, кинодо ойнобой эле койбойсуңбу? Сеники такыр эле окшошпойт экен. Ырдап эле жүрсөң болмок дешсе. Кээ бирлер тескерисинче ырдабай албайт экенсиң. Кинодо эле жүрө берчи деп сындап келишет. Мына ушундай сындар болгон дагы да болуп келе жатат. Аны жашырбайм. 100 адам болсо 100 башка ойлонот. Алардын ар бирине көңүл буруп отурсам эмне болом? Андыктан андай сындарга көңүл бурбайм. Эгерде айтканыңды түшүнбөй, чектен ашкан адамдар болсо дароо кара тизмеге киргизип коем. Эми адам катары менин деле кемчиликтерим бар болсо керек. Бирок мунун менен мен бирөөгө зыян кылып, бирөөнүн аброюна шек келтирген эмесмин. Ким мага кандай салам айтса, мен ушундай айлык алам деген принцип менен жүрөм. Ырдайм деп айтып калганыңа караганда, кино тармагынан башка дагы алектенген иштериң көп окшойт. Оба, ырдаганды жакшы көрөм. Тамашалуу вайындарды тартам. Кийим токуйм. Кичинен деле апам үйрөнгөн кийим токуганды. Ошондон тартып ушул иш менен алектенип келем. Өзүмө абдан жагат. Кичинекейимден эле кол өнөрчүлүккө жакынмын. Андан сырткары Ош технологиялык университетинде маданий эстетикалык борбор бар. 2016-жылдан тартып ошол борборду жетектеп келем. Айтол бош отуруп калган күнүм жок. Дайыма иш менен алекмин. Абдан эмгекчил кыз экенсиң. Эң биринчи тапкан каражатың канча сом болгон? Мектеп курганда болчумун. 8-9 класс болсом керек эле. Үйдө апамдын эски
драп пальтосу бар эле. Ошону бузуп туруп сумка тигип, сыртына сайма менен кыргыз ойма чийимдерин түшүргөм. Аны бизге кошуна жашаган курбу кызым бар. Ошого 100 сомго саткам. Ошол 100 сомду дагы 20 сом, 50 сом кылып жатып бөлүп берген болчу. Ошентип эң биринчи тапкан акчам 100 сом болгон. Бул окуяга өзүм эле эмес, апам дагы абдан сыймыктанып бетимден өпкөнү эсимде. Жаштайымдан ушинтип эмгекке үйрөнгөнүм азыр дагы жемишин берип келет. Бир учурда 3-4 жумушта иштеген күндөрүм болгон. Кудайга шүгүр, ушундай талыкпаган эмгектен артынан тапкан үйүм, уунам бар. Жакындарым аман эсин жанымда. Ушунун баарына шүгүр кылып жашап келем. Дайыма иш менен алек болсоң, үй жумуштарын жасоого деле колуң тийбейт экен да. Жок, буга да жетишем. Үй жумуштарынын бардыгын жасай алам. Аны да жакындарым жакшы билишет. Кандай гана тамак болбосун, бардыгын даамдуу кылып жасай алам. Бир жолу тамаша торго түшкөнүң эсиңде. Анда сен кафеде отурганда официант кыз суусундуктарды улам алып келип, калп эле сенин астыңа төгүп алып жатты. 5-6 жолу төксө дагы эч жинин келбей, жөн гана күлүп, тескерисинче жаңы иштей баштаган официант деп ал кызга боруң уруп жатты. Сабырың чынында эле ушунчалык каттуубу же тамаша тоор тууралуу алдын ала билдиң беле? Жок, билген эмесмин. Дос балам жарнама тартыш керекпиз деп кафеге чакырган. Ал дайыма эле колунда камерасы менен жүрөт да. Ошондуктан тамаша тор экенин билмек турсун, шектенген дагы жокмун. Тиги кыз алдыма сок төгүп салып жатканда, эмне жумушта жаңы орноштуң беле деп сурасам, ооба деп үлбүрөп акырын жооп берсе, ойлоп турмун да, тажрыйбасы жок окшойт деп. Ага тескерисинче боорум ооруган чынында. Бирок ишенсеңиз, такыр жиним келген жок ошол кырдаалга. Кийин өзүм таң калгам. Ушунчалык дагы сабырдуу боломбу деп. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы леди Чекиткеji. Спортқа қойылған ақшалар